Атынан сырткары ушу тейлөө маселесин дагы негиз катары коюп атабыз. Себеп дегенде буга чейин эмне себептен биз тарифти мындай чоң көтөрбөсөк дагы бир себестоимостуна жакындатып көтөргөнбүз. Андан сырткары ушул талон ыкмасында киргизген себеби транзакциясынын көлөмүн көтөрүү да. Бүгүнкү күндө эгер бизде 616 автобус жана 115 троллейбус жүргөн болсо, транзакциянын санын 460 миңге чейин көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Аны дагы көзөмөлдү күчөтүп, контролерлорду коюп атып, биз деген ушул санды 465 миңге чейин көтөрдүк. Эгер акчалай айткан болсок, бул деген 6,7 миллион сомду түзөт да. Эми бир күндө ушундай транзакцияга биз көтөргөнгө мүмкүнчүлүк алып атабыз. Эмне себептен бул дагы ушул эртеңки күнү автобустарды өз убагында тиешелүү деңгээлде тейлөө жана ушуну мындай автобустун өмүрүн узартуу максатында да.